Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Той дагы болот, тойдун эртеси дагы болот демекчи, шайлоо дагы өттү, анын эртеси дагы болду. Шайланганы шайланып, добуш алганы алып, албаганы калып, жеңилүүнү билгендери өз абийирин сактап, унчукпай тирилигин улантып жатат. Добушу жетиштүү болуп, жакында мандат аламын дегендери болсо, күн санап, сен бүгүндөн баштап депутатсың деген расмий документти күтүп отурган чагы. Ак пейили менен элге кызмат кылып берсин деп үмүттөнүп отурган элибиз бир тарапта көз салып турса, ушул шайлоону эптеп жокко чыгартып алышыбыз керек болчу деп саясий оюндардын бир нече сценарийлерин түзүп алып, план А, план Б кылып жазып алып, болгон акылын ишке салып отурган саясатчыларыбыз да жетиштүү. Бирок, эгер байкаган болсоңуз, кечээ күнү көчөдө ызы чуу салууга аракет кылып, элди көчөгө алып чыгамын деп коркутуп аткан саясатчыларыбыздын үнү бир аз басылып калгандай. Мындай абал Бектур Асановдун УКМКга чакыртылып, сурак берип чыккандан кийин пайда болгонун сиз дагы байкаган болсоңуз керек. Албетте, тергөө купуялуулугуна байланыштуу ал киши кайсыл суроолорго жооп берип, кандай далил материалдар менен таанышып чыкканын биз азырынча так билбейбиз. Бирок, ошол сурактан кийин Бектур Асановдун тобундагы саясатчылар демин бир аз басып, башка ыкмага өтө баштаганын көрүп турабыз. Демек, ал суракта 2010 жылдагы кандуу июнь окуяларына байланыштуу далилдүү фактылар тууралуу сөз болгон болушу толук мүмкүн. Андан соң Бектур Асанов прокуратурага дал ошол кандуу июнь окуялары боюнча суракка чакырылганы кабарланды. Абалким эми ал киши сурактан чыккандан кийин тергөөнүн бир топ материалдары менен таанышып, шериктерине өзү бир жолун таап түшүндүрүп койгон болушу мүмкүн да. Биз канчалык ызылдап өзүбүздү элге күйгөн адам катары көрсөткөнүбүз менен, бул жакта биз жооп беришибиз керек болгон олуттуу далилдер чогулган чоң иштер бар экен. Биздин эл алдында коюп жаткан сахналаштырылган номерлерибиз өтпөй калды десе кантип болбосун. Эми бир аз башка жол менен актерлук кылалы, башка пландарыбызга өтөлү дегендей маектешүүлөр орун алышы мүмкүн да. Элибизди Жогорку Кеңештин 6-чакырылышынын акыркы кадамдары да таң калтырбай койгон жок. Нараазычылыктарды пайда кылып, ансыз да айтылып келе жаткан наалаттардын санын көбөйткөнү ачык байкалды. Кумтөр боюнча камакка алынган депутаттарды абактан бошотуу сыяктуу депутаттык комиссиянын жумуштарына ыраазы болгондордон көрө нааразы болгондор көп болгону көрүнүп турат. УКМК алып кирип камаса, Жогорку Кеңеш комиссия түзүп кайра чыгарып койсо, анда мамлекетибизде укуктук теңсиздик кашайып көрүнүп, албетте бийликтин дарегине жакшы сөз алып келбеши айдан ачык. Депутат болсоң эле сени эч ким камай албаса, эч ким сага эч нерсе дей албаса, анда депутат эместер гана камалып, депутат эместер гана кылмыш жоопкерчилигин тартышы керек болуп калабы деген сөздөр туш тараптан айтыла баштады. Кетээрде жөн кетпей өздөрүнүн кесиптештерин болгондо да оор беренелер менен айып тагылып тергелип жаткандарды абактан бошотуп коюунун өзү эч кимди ыраазы кылбашы талассыз. Кезинде Кумтөр кыргыз элине өтсүн деген токтомду ушинтип жапатырмак колдоп берүүгө жарабагандар, бүгүн эми дал ошол Кумтөр боюнча жоопко тартылгандарды абактан бошотууга жан үрөп жатышканы кимге жаксын. Эми азыркы бийлик тийиштүү укуктук шарттарды түзүү менен сен депутатсыңбы, депутат эмессиңби, эл катары жашап, кылган кылмыштарыңа эл катары жооп бересиң деген тартипти тезирээк иш жүзүнө ашырышы зарыл болуп турат. Болбосо, мандатың болсо тайраңда да тайраңда, сени жазалай тургандар бир гана асманда деген түшүнүк коомчулукта калыптанып калышы толук мүмкүн. Бирок булар депутат болгону үчүн абактан бошотулушу керек деп бошотулганы менен, эртең бир аптадан кийин булардын депутаттык иммунитети токтоп, 6-чакырылыш ишин аяктап, булар дагы депутат эмес болуп калышат да. Анан кайра эле катардагы адам катары тергөө аяктаганга чейин кайра эле абакка кирип отуруп турса кантип болбосун. Мандаттын маңызы өзү буга чейин өтө кымбат болгонун эл журт жакшы билет. Жогорку Кеңештин депутаты болсоң эле, сенин бизнесиң гүлдөп өсүп, эч ким сага кын кете албай, мамлекет сенин баскан турганыңа чейин каржылап, багып, кадимкидей эле миллионерге айланып, жыргап жатып каласың деген түшүнүк калыптанып калган. Ошон үчүн тамга тааныганы деле, тамганы жакшы тааныбаганы деле депутаттыкка умтулуп, кыргыз парламенти дүйнөдөгү эң жыргал, кереметтүү жерлердин бирине айланган. Дүйнөдө 7 керемет болсо, 8-чиси кыргыз парламенти болуп калган десек
ашыкчалык кылбаса керек. Бирок эми андай болбойт. Өзүңүздөр жакшы билгендей, эми Жогорку Кеңештин 7-чакырылышы буга чейинки депутаттардай болуп өзүн өзгөчө сезип, оюна келгенин жасай албайт. Аларга делген мамлекеттик бюджеттен бөлүнүп жаткан акчалар кескин кыскартылары маалымдалган. Бул чакырылышка өткөндөрдүн арасында жогорку билими бар экенин тастаган дипломдору жасалма экенин же окубай эле сатып алганы тууралуу маалыматтар чыга баштады. Демек алдыда дагы бир топ кишилердин мандат алышына байланыштуу алгандан кийин деле мыйзам алдында жоопкерчиликке тартылышы күтүлүүдө. Дипломдон сырткары дагы бир топ кылмыш иштери тууралуу буга чейин эле белгилүү жагдайлар бар экенин элдин баары билет эмеспи. Кыскасы, эми саясаттын баарын токтотуп, кылмыш кылганы кылмышына жооп берип, кылмыш кылбаганы акталып, элдин кызматын кылып, мамлекетибиздин алга карай жылышына өз салымын кошо турган учур келди сыягы. Элибиздин жашоосун жакшыртууга болгон аракетти көрүп, Кыргызстаныбызды алга карай тартып кетүү жолунда билимдигибизди, ынтымагыбызды бекемдөөгө, келечек алдында, тарых алдында, эң негизгиси Кудай алдында баарыбыз милдеттүү экенибизди унутпасак болгону. Саламатта калыңыз.